Таарынычтар боюнча күндөп түндөп айтсак болот да. Таарынычтын ар кандай түрлөрү бар. Мисалы үчүн ата энеси эрте өлүп калгандар эмне үчүн эрте өлүп калдым деп таарынышат. Мээрим албай калдым деп таарынышат. Апамды урчу, апама жаман мамиле кылчу деп таарынышат. Мага жаман мамиле кылчу деп таарынышат. 100 түрлүү таарынычтар бар да. Таарынычтардын баардыгы тең бул келип туруп эле абдан жаман бир өнөкөт жанагы онкология ооруларын алып келет экен да. Ошол жөнүндө мен дайыма айтып келгенмин. Анан кечээ күнү болсо биздин Нараматтуулук Чубак ажынындагы ушул боюнча тарткан абдан сонун видеосу бар экен. Ошол видеону дагы мен сиздер менен бөлүшүп коеюн дедим. Жана пайгамбар алейхисалам сөзү бар да. 3 күнгө чейин кечиришпей кетип калса Кудайым күнөөкөр болот деген сөздү дейт. Башка бир окумуш жазыптыр. Эгер адам бирөөгө капы болуп калып 3 күн сактап жүрө берсе, рак оорусун алып келет экен да. Рак менен ооруганда дизилдеп көрсө көпчүлүк бирөөлөргө капы болгон кишилер экен. Адам капы болуп кечирбей жүрө берсең, анда көп ооруга жолугат экенсиң да. Ошого 3 күндөн ашык кечирбей жүрбөш, капа кылып жүргөн болбойт экен. Ушуну азыр айтып кен, китепте айтып кен, дизилдеп чыгып туруп, бүт ошол ооругандарды караса, ошол бирөөгө таарынган, кечирбей жүргөн, ушинтип капы болуп жүргөндөрдөн пайда болот экен да. Изилдеп чыгып турушун, илимий изилдөө бар экен. Ошо сүннөт бекерден сүннөт эмес да.